Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Биз Воронцовкадабыз. Бул жерге кардарыбыз үйүмдү жылытам деп жылытуу насосын коюптур. Тепловой насос деп азыр аябай популярдуу болуп атпайбы? Ошого биз электр жарыгын чыгарып бериш үчүн күн электростанциясын койдук. 10 киловатт. Эшикте азыр жакшы күн тийген жок. Азыр дагы көрсөтүп берем. Бул жерге болсо мына инвертору менен аккумулятору турган жер. Азыр кандай болуп атат? Ошону чогуу көрөлү дагы. 10 киловатт система, 3 киловатт 700 ватт чыгарып атыптыр. 4 киловаттка чыгарып атат. Анан 1 киловатт 700 ватт болсо өкмөттүн тогунан алып атат да. Бул гибрид система, аралаштырып иштетип атат. 5 киловатты үйдөгү керектүүлөргө кетип атат. Ошондой электр кубаттуулугу, анан аккумуляторду дагы асастан зарядтап атат да. Муну настройкалап койгонбуз. Аккумуляторго ас зарядтан берип турат. Аккумулятор 20 киловатт турду. 10 киловаттан бул свет өчүп калган маалга колдонулат да. Ошондой эле защиталары коюлган болчу. Достор, мына күндү көрсөңүздөр болот. Аябай жакшы тийбей калды, азырчы батып баратат да. Анан тегидеги чубалгы дагы мына кабелчи үйгө келген 3 фазалуу. Ошол дагы негизи мешайтып атат, көлөккө түшүрүпчү. Анан ушул жерде 10 киловатт бар. Ушул жылытуу насосту мына иштетип жатат. Биздин станциячы. Анан үйүн күндүзгүсүн бекер жылыта берет да, күндүн нурунан. Ушул жылытуу насосу 3-3,5 киловаттка чейин электр кубаттуулугун талап кылат экен дагы. Анан үйдөгү жанагындай керектөөлөргө ошол 5 киловатт, 6 киловаттын тегерегиндеги электр кубаттуулугу сарпталып жатат. Анан биздикин болсо мына күн эгерде жакшы тийип, ушул жерлерге келсе, толугу менен жаап берет. Анткени биз жаңы эле текшергенде 6-6,5 киловаттка чейин чыгып берди, ушул 10 киловатт. Божомол 7-7,5 киловаттка чейин күн аябай жакшы тийип турган маалда, кышкы мезгилде чыгарып атат да. Ушул френасолар 610 ваттык панелдер. Мына ушундай жайгаштырдык, кыйгаштыгын эми коштук. Азыр иштетип тест кылып мына сиздерге көргөзүп берип жатам да. Орточо $1000 коюп атабыз. 1 киловаттын телефон номерлеринин баарын таштадым. Кайрылыңыздар, бүткүл Кыргызстанга коебуз да. Жеке эле ушул Бишкек ич эмес, Чүй областы эмес, башка да областтарга барып кое беребиз. Ассаламу алейкум.